Мен өзүм Сыкөл областынын Тоң районунан келдим. Тоң район Төрткүл айылынанбыз. Ошо кызыма үй алып берели деп өзүбүз анча-мынча камданып жүрдүк эле. Анан ошо Келечек кооперативине келип, ушул жактан алып калдык да, Кудай буйруп. Бул Келечек кооперативди мен өзүм телевизордон көргөм. Эң биринчи ошо рекламный ролик өтөт го мындай астынан. Ошондо 10 жылга пайызсыз квартира алып беребиз деген немени окуп, жанталашып, номерин жаттап анан сразу чалгам. Чалсам ошондо Гүлбайра деген эжеби менден кичүү бир жолукпай калдым, кийин иштебей калган экен. Ошол алып, анан ушу келсеңиз болот, ачылганыбызга мына ушу 4-5 ай эле болду деп айтылган, ошондо ачылгандарыначы. Ушундай алып беребиз деп жол-жобосунун баарын түшүндүрүп айтып берген болчу. Азыркыдай эле болчу, ошо жол-жобосунун баары. Ошондон анан ошо кызыма үй алып берсекпи деп жүргөнбүз. Кызыма айттым, ушундай 10 жылга бөлүп төлөө жолу менен бар экен, бизге аябай жакшы, выгодно экен дедим да, алсак болот экен деп. Ошентсем ошо кызым кичине анча-мынча ишенбегендей болуп жүрүп алды. Анан кайра ошентип атып эле былтыр жазылдык. Кел ушул жака деп, болбой мен түртмөлөдүм да кызымдычы, баралы ушул жака деп. Кудай буйрса бүгүн ошо очеретибиз жетип алып атабыз үйдү. Өзүм кызым жашай турган үй болгондон кийин ошо кызымдын өзүнүн тандоосуна койдук үйдү. Өзүлөрү барып көрүшүп, жактырышып, этажкадан алат элем деп ошо Кызыл Аскерден алып атабыз, этажкадан. Двухкомнатный квартира экен. Аябай толкундандым. Ишенесиңби? Аябай толкунданып, жаш баладай болуп, тим эле эшикке чыгам, ошол кезде үйдө жалгызмын деп кой. Кимге айтарымды билбей эшикке чыгып, балдарыма чалып, ой, очеретим келиптир, очеретим жеттир деп сүйүнүп, ушу кечки алар үйгө келгичекти, жумуштан келгичекти өзүм эмне кыларымды билбей ары бери басып, ошо сүйүнгөнүмдөнчү. Ушинтип жүрдүм да, эми батыраак бир айдын ичинде табыш керек, ошо алышым керек деп, ушундай аябай жакшы толкундануу болду негизи. Биз ошо 2 миллионго жазылганбыз. 2 миллионго жазылып, анын 25%-ин төлөгөнбүз, плюс 4%-ин да төлөп бергенбиз, 580 миң төлөп бергенбиз. Анан эми буюрса ушуну 7 жылга бөлүп, ошо төлөп атабыз. Эми немени кошкондо, жанагы ай сайын кошулучу немесин 2 миң сомду кошкондо 19 миң канчадан төлөп калат экенбиз да. Эми округление 20 миң деп койсок болот да эми. Ошону төлөйт экенбиз. Жакшы, Кудай буюрса, оңой жол болот экен. Келечектин балдарына ошо айрыкча жанагы мен жазылып кеткем, Элза кыз аябай жакшы кыз, ошол баарын билбеген нерселерибизди сурап, ошондон билип турдук. Анан эң негизгиси менде ишеним аябай жакшы күчтүү болду да. Менде аябай ушул анча-мынча немелер болуп кетти могу экзамендан кийин, ошондон мен вообще ушул немеңерге мына экинчи эле жолу келип атам. Жазылганда бир келгем, мына эми аларда бир келип атам. Келип эмне болуп атасыңар, анан ал пул деп бир волновать этип келген жокмун, бирок анча-мынча болгону бир Элзадан бир ушу калп айтпайм, бир 3-4 жолу сурадым телефондончу. Кандай жакшы болчу да, эмне болуп атасыңар деп болгону ошол. А так менде ушундай ишенич болду да мендечи. Ошо ишеничим орундалып, Кудай буйрса, келечеги кең болсун, главный ошо эл үчүн иштебейт экенсиңер. Силердин да ден соолугуңар болуп, ошо элдин батасы тийип, ушу өркүндөгөн аябай чоң жакшы неме болду, компания болду. Биз эми өзүбүз айылда эле турабыз. Ошо айылдагы эми мал саал жер, огород дегендей сыяктуу кирешелерибиз ошолордон түшөт да эми. Анан бир первоначальный взносын ошо өзүбүздүн эле мал салыбыздан, өзүбүздүн тапкан кирешебизден кылып төлөп бердик дагы. Эми кызым, ошо алып аткан кызым өзү ушул шаарда иштейт. Ошо Швейцарияда иштейт. Кудай буйрса, эми ошону төлөп бизге алыбызга жете турган экен да, ушул жери бар да, ошо карапайым элге жакшы экен да бул келечекчи. Алыбыз жетет төлөгөнгөчү. Алыбыз жетет, мындай ишенип ошо жетип төлөп атабыз. Ошол жери жакшы экен да. Мага ошол жери жакты. Эч кандай чоң мындай ортого киши салып анан ал пул дебейт экен булар. Келип эле жазылдык, кадимкидей түшүндүрүп беришти.
бир келип неметип туруп эле сразу кызымды даярдап келгем, акчабызды көтөрө келгем, келип туруп эле жазылып кеткенбиз. Мына эми келип алып атабыз Кудай буйрса. Ошон үчүн жанагы ушул кезекте турган келечектин пайшиктерин айтат элем да. Ой, эч кандай сарсана болбогула дейт элем. Эч кандай сарсана болбогула. Кудайымдын берер күнү бар да. Берер күнү, болор күнү, жумуштун деле бүтөр күнү бар деп коет го. Канча жанталашсаң деле бүтпөчү жумуш ошо күнү бүтпөйт. Бүтөр жумуш Кудайым берген күнү бүтөт. Мына эми мына ошо мына бир жылдан бир аз ашты, жеттик. Биз ошо өзүбүздүн акчабызга ошондо үй ала албайт элек да, туурабы чындап келсе. 500 миңге эмне үй алат элек. Ушинтип алып, агы ушундай немелер көп болуп алгандарга жардам болуп атат булчу. Негизи аябай жакшы, ушу келечектин немесине мен аябай жакшы ишенет элем дагы. Пайшиктерине эч кандай сарсана болбогула деп айтат элем да, сарсана болбогула, күткүлө. Сабырдын түбү сары алтын дейт. Анан күтсөңөр баары жакшы болот Кудай буйрса. Мен аябай жакшы ишенет элем, бирок ыйыксандан кийин эмнегедир баягы эл оозунда ар кайсында ушактар боло берет да. Ошол кезде айтпадымбы, Элзага бир эң кыйын болсо ушу 3 же 4 жолу чалдык. Мындай келип офиске келип антип атат деген жокпуз. Просто кичине ичиңде анча неме болот экен. Эми ушу кызымды мен өзүм алып барып, кыйнап алып барып, ушул жака алып бар, ушу жакшы дедим эле. Эми ушу жакшы болуп кетсе экен, аягына чейин жакшы болсо экен деп. Эми заман деген көрүп атпайбызбы? Заман заат бузулуп турган учуру, элдер деген түшүнүктөрүбүз ар кандай. Бир жака бирөө бирди сүйлөп койсо ошону ээчип кетмей ататтарыбыз бар да. Ээчимебиз да өзүбүз. Анан андайга деле алдырган жокмун. Кудай буйрса, силердин немеңерди көрүп аттым да менчи. Анын үстүнө эмнеңер жакты ушу келечек немеси, дагы бир немеси да. Өзүбүздүн очередибизди онлайн немеден көрүп турабыз. Телефондон эле көрүп турабыз. Мына бул алыптыр, баланчага келип турмун, очередин баланча экен депчи. Ошол жылып атты, анан дагы кандай неме керек эле бизге.